Assalamu алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Көптөн бери жакшы видеолор чыгарууга убактым болбогондугу үчүн кечирим сураймын. Чындыгында кызыктуу видеолор чыгарууга көптөгөн материалдарым бар, көптөгөн кызыктар бар. Бир гана убактым жок. Анда эмесе бүгүнкү видеону азыркы заманбап илим менен ыйык Куран тууралуу болмокчу. Андыктан наушнигиңди салып, кунт коюп угушуңду сурамакмын. Ыйык Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 7-кылымда түшүрүлгөн. Ал убакта илим өнүгө эле. Ал убактарда адамдар күн жерди айланат деп жана жерди кит көтөрүп жүрөт же дагы башка окшогон божомолдорго, жомокторго ишенишкен. Мына ушундай жомоктор учурунда Куран түшүрүлгөн. Куран илимий китеп эмес. Куран бул ыйык китеп, Алланын сөздөрү. Ыйык китепте кантип жаралганбыз, кыямат кандай болот, эмне максат менен жаратылганбыз жана кайда барабыз, адамдын ички жана сырткы жан дүйнөлөрү жазылган. Бүгүн болсо дүйнөдөгү таанымал болгон илим посттор, окумуштуулар мындан 1400 жыл мурун жазылган китептеги далилдерди эми эле изилдешип табышып жатышат. Же ишенип жатышат чекесинен. Бул видеодо азыркы илимдин ыйык Курандын жанында канчалык алсыз экендигин далилдеп бермекчимин. Тоолор тууралуу салыштырсак, ыйык Курандын Наба сүрөсүнүн 6-7 аяттарында биз жерди төшөп койдук, тоолорду казык кылдык деп жазылган. Геофизик Фрэнк Пресс өзүнүн Жер аттуу китебинде тоолорду жерге кагылган казык катары белгилеп тастап кеткен эле. Мисалга, Эверест тоосунун бийиктиги 9 километр болсо, анда жер астына 125 километр төмөн кеткен. Бул илимий ачылыштары өткөн кылымдын башында эле ачылган. А Куранда болсо 1400 жыл мурун жазылган. Ааламдын, космостун кеңейүүсү. Ыйык Курандын Зарият сүрөсүнүн 47 аятында биз асманды өзүбүздүн кубатыбыз менен көтөрдүк жана биз аны кеңейтүүчүбүз деп жазылган. Ааламдын же космостун кеңейүүсүн болгону акыркы 100 жылдыкта аныкташып чыгышкан. Стивен Хокинг өзүнүн Убакыттын кыска тарыхы аттуу китебинде ааламдын ар дайым кеңейүүсү 20-кылымдын эң революциялык ачылышы деп жазып кеткен. А Куранда болсо 1400 жыл мурун жазылган эле. Планеталар тууралуу. Ыйык Курандын Анбия сүрөсүнүн 33 аятында ал түн менен күндүздү, күн менен айды жараткан. Баарысы асман алкактарында сүзүшөт деп жазылган. Күн ордунда турат жана калган планеталар аны айланышат деген илимий ачылыш 16-кылымда Николай Коперник аныктап чыккан. Жана бул ачылышы 20-кылымга чейин бардык окумуштуулар тарабынан кабыл алынып келген. Куранда жазылган аятты туура эмес деп эсептешкен. 20-кылымда болсо күндү бардык планеталар айланаарын жана күндүн өзү дагы өз огунда айланаарын аныкташып, Куранда жазылган аятка кайрадан туура экендигин ишенишкен. Океан, деңиздер. Ыйык Курандын Нур сүрөсүнүн 40 аятында же алардын мисалы түбү терең деңиздеги караңгылык сыяктуу, толкун үстүнө толкун уйлугуп, анын үстүнөн булут каптаган, бири-биринин үстүнөн чүңкөнгөн караңгылыктар. Адам колун чыгарса аны көрө алышпайт. Аллах жарык бербеген адамда жарык болбойт деп жазылган. Окумуштуулар океан деңиздеги толкундар бир гана сыртында болот деп эсептешкен. Океан олуттар бир гана жогору катмарында эмес, океан деңиздин астында да толкун болоорун аныкташкан. Андай толкундар адам көзүнө көрүнбөйт. Ал толкундар атайын жасалган жабдуулар менен гана көрүүгө болот. Куранда караңгылыктын толкун үстүндө толкун каптаган, андан соң дагы толкун жана алардын үстүнөн булуттар дейилген. Бул аятты окумуштуулар үйрөнүп чыкканы белгилүү. Эгер адам океандын 70 метр тереңдигине түшсө, жогорудан жарыктыкты көрө алат. А эгер 1000 метр тереңдикке түшсө, анда караңгылыкка туш болот. Жалган тууралуу. Ыйык Курандын Алак сүрөсүнүн 15-16 аяттарында о жок, ант болсун. Ал эгер токтолбосо, биз аны көкүлүнөн апчып сүйрөйбүз. Жалганчы жана күнөөкөр көкүлдөн. Бул аяттар мусулмандарга тоскоол болгон жана таштарга сыйынган адамга Абу Жахлияга түшүрүлгөн. Аллах Таала жалганчынын көкүлүнө сүйрөйбүз деп эскертип кеткен. Окумуштуулар болсо адам жалган сүйлөп же жалган токуп баштаганда баш мээчинин пешене тарабы активдүү иштешин аныкташкан. А пешене тарапта көкүл өсөт эмеспи?